Мектеп окуучуларын китеп окууга үндөө максатында ар кандай эл аралык долбоорлор иш жүргүзүшүүдө. Мындай иштердин бири USAID эл аралык уюмунун бирге окуйбуз долбоору эсептелет. Аталган долбоордун алкагында облустун бардык район шаарларындагы мектептерде окуучуларды китеп окууга үндөгөн иш-чаралары уюштурулууда. Балыкчы шаарында улуттук китеп күнүнө жана Чыңгыз Айтматовдун туулган күнүнө арналган иш-чарага шаардагы 10 мектептин 1-4 класстарынын окуучулары, ата-энелери жана китепкана кызматкерлери катышты. Бирге окуйбуз долбоорунун алкагында эмне иштер жүргүзүлүп атса, бардык балык шаарында 10 мектепте ошолор боюнча дагы абдан жакшы стендтерди баарын уюштуруп биз өзүбүздүн келген конокторго көргөзүп бердик. Бул бирге окуйбуз долбоору абдан жакшы экен. Себеби дегенде азыркы биздин окуучулар баарыбыз эле билебиз, жаңы технологиялардын кылымы болгондуктан көпчүлүк окуучуларыбыз баягы интернет менен, электрондук китептер менен кызыгып калышкан. Ал эми ушул биздин кичинекей бөбөктөрүбүз болсо, ушул бирге окуйбуз долбоорунун алкагында чоң атасы менен бирге, чоң апасы менен бирге, атасы, апасы көпчүлүк жерде өзүңүздөргө белгилүү болгондой мектептерде кандай бир иш-чара өрбөйлү бул жерге бизге апалар көп келет. Ал эми бул жерде болсо өзүңүздөр көрүп тургандай мынакей бул сүрөттөрдө аталар дагы, чоң аталар дагы абдан кызыгып ушул бала бакчадан баштап чогуу өзүнүн баласы менен, кызы менен абдан жакшы китептерди окуп, балдардын мындайча айтканда кругозору абдан жакшы кеңейип атат десек болот. Иш-чаранын алкагында Чыңгыз Айтматовдун, Алыкул Осмоновдун окуган китептер боюнча балдардын сүрөттөрүнүн көргөзмөсүнүн кароосунагы, курчак театрларынын кароосунагы, театрлаштырылган жомок көрсөтүү, үй бүлөлүк окуу викторинасы жана көркөм окуу сынактары өткөрүлдү. Сен кимсиң? Адамча сүйлөп кубулган кандай жансың өзү? Мен буга эне болом. Адамча сүйлөбөсөң, сен кайдан түшүнөксүң да, кайда соболукмаксың? Каалаганың эмне буга эне? Балдарды кое бер, акылман эне. Сенден сураганым ушул эки чүрпөнү мага бер. Буларды эмне кыласың? Адамдар эки музоомду атып өлтүрүштү. Балдардын ордуна бала издеп жүрөм. Ушул балдарды эмизип багып алам дейсиңби? Ошентем, акылман чоң эне. Бирге окуйбуз долбоору аябай жакшы экен. Биз үйдөн көп китептерди окуйбуз, ата-энелерибиз менен. Эжем дагы быйыл билим бирге окуйбуз ЮНИСЕФ менен билимканага барып келди. Ошон үчүн мен дагы кийинкисинде баргым келип атат. Ошон үчүн мен көп китептерди окуп атам. Иш-чарага жергиликтүү бийлик өкүлдөрү да катышып, кароо сынактардын жүрүшүнө баа беришти. Шаардык бюджеттен 6 000 сом бөлүнүп, катышкан окуучулардын эмгегин баалоо максатында 51 китеп белекке берилди. Ал эми USAID эл аралык уюму тарабынан 17 окуучуга китеп тапшырылды. Шаардык мэрия, китепканалар, райондук билим берүү бөлүмүнүн жетекчилиги бардыгы тең биримдикте ынтымакта ушул ишти балдар үчүн арнап жасап атышыптыр. Биз мындан ыраазыбыз. Рахмат сиздерге. Биз ойлойбуз мындан ары дагы алдыда чоң программаларыбыз бар. Ушул программаларды көчөмдөгү бир чоң жыйынтыкка келебиз деген ишенебиз. Улуттук китеп күнүнө жана Чыңгыз Айтматовдун туулган күнүнө арналган иш-чараны уюштурууга шаардык китепкана кызматкерлери да активдүү катышып, китеп көргөзмөсүн да уюштурушкан. Окуйбуз ата-энелери жана балдар менен келишти. Андан башка биздин ушул китепканада уюштурулган Сезим деген курчак театрыбыз бар. Ушул курчак театрда дагы биздин кызматкерлер өзүнүн катышуусунда Эрке кыз деген жомок алып келдик. Андан сырткары Чыңгыз Айтматовдун чыгармасы боюнча Нургазынын монологунан Ак кемедеги монологдон дагы үзүндү айтып беребиз. Андан сырткары биз ушул жерде китеп көргөзмө алып келдик. Облус аймагында бардыгы 192 мектеп болсо, алардын 122си бул долбоорго кирген. Мындан ары да долбоорго кирген мектептерде окуучуларды китеп окууга үндөгөн ар кандай иш-чаралар өткөрүлүп турмакчы. Мерим Субакунова, Асталбек Саманчиев, Балыкчы шаарынан.